Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал болгон белгилүү инсандар Саламат Садыкова, Тургунбай Садыков, Мамат Айбалаев, Аппаз Жайнаков жана башка дагы көп атактуу адамдардын кичи мекени болгон Баткен районунун Орто Боз айылындагы жаңы салынган мектептин кире беришине алардын сүрөттөрү илинген. Чек арадагы чакан айылдын эли жаңы мектепте ардактуу инсандардын сүрөтүн көрүп сыймыктанышат. Ел батыры Тургунбай Садыков, биздин коомдук ишмер Айбалаев, ошондой эле аялдар арасында биринчи жолу философия илиминин доктору Рахат Ачылова, ошондой эле Нурул Досбол, филология илиминин доктору Абдигалиев, маданият жагынан биздин досубуз Аппаз Жайнаков, ошондой эле Саламат Садыкова, жана башка айта берсек аябай эле ушулар баардыгы ушул мектептен билим алып. Чоңойгондо ким болгон келет? Сабирали. Чоңойгондо сен ким болгон келет? Чоңойгондо эл жерин коргон солдат болгон келет. Атактуулардын киндик каны тамган айылдагы жаңы мектепте учурда окуп жаткан окуучуларда чоң ата, чоң энелериндей ата мекенге пайдасы тийген коомдук ишмер болууну самашат. Мындан улам алар жаңы билим уясын куруп бергени үчүн өлкө башчысына ыраазычылыгын билдирип, билим кудугун казышууда. Мен бул мектепке окуганыма сыймыктанам. Бул мектепте Саламат Садыкова, Аппаз Жайнаков, Мамат Айбалаев, Тургунбай Садыков ошолор окуп кеткен. Мен да ошолорго окшоп Кыргызстанга өз салымын кошом деп ишенем. Эки кабаттан турган бул билим уясы 2019-жылы курулушу башталып, кандайдыр бир себептерден улам курулуш токтоп калган. Быйылкы жылы чек ара айылдарына өзгөчө көңүл бурулуп, курулуш кайрадан жанданып, мектеп толугу менен бүткөрүлдү. Өзгөчөлүгү ичинде ашкана, спорт залы, заманбап жылытуу системасы менен камсыздалган. Заманбап мектебибиздин курулуп, биз азыр колдонууга берилгениге биздин элибиз, окуучуларыбыз чексиз кубанычтабыз. Ошол өкмөтүбүзгө, ушул анан президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Элдин атынан, өзүмдүн атымдан, окуучулардын атынан рахматымды айтып кетүүнү туура көрүп турам. Бир канча атактуу жана ардактуу инсандарды тамга тааныткан Орто Боз айылындагы мектептен мындан арыда эли жерине кызмат кылуучу инсандар көп чыгаарына шек жок. Айылга жаңы салынган мектеп ага чоң өбөлгө болот. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.